балким кек сактап өч алалы десе башкача чечим чыгарып коюш колунан толук келмек. Мен бир гана Кудайдан корком, башка эч кимден чочубайм. Сот аркылуу жардам берүү ыңгайлуураак болду окшойт. Кылмыш иштери боюнча баягы айкөлдүк, бир марттык сыяктуу кылыштыбы деп балким андай деле болушу мүмкүн, айтып атпайбы, колунан толук келмек. Мага мындай суроолор мындай анан ошентип мактачу элем студенттергечи. Эч ким колунан келген эмес, Садыр Жапаровдун колунан келди, бул эң таза шайлоо деп. 100% эч кимге ишене албайсың. Бир Кудайга 100% ишенбесең, эч кимге ишене албайсың. Бумеранг деген нерсеге ишенесизби, жокпу? Ишенем. Садыр Жапаров укса күлкүсү келет го дейм. Айдайым, саламатсызбы? Социалдык желеде бирде активдүүсүз, бирде пассивдүүсүз да. Анан негизи адамдын активдүү же пассивдүү болушу адатта анын маанайына дагы жараша болот деп коюшат экен да. Себеби барбы? Себептер эми болсо керек. Ал мисалы үчүн башка сферадагы активдүүлүгүм менен түшүндүрсө болот, же болбосо ден соолук менен дегенде ар кайсындай себептер болушу мүмкүн. Туура айтасыз, ооба, кээде чын эле активдүү акыркы учурда особенно активдүү болуп атат окшойм. Анткени бул эң биринчи менин негизги жумушум менен байланыштуу да. Анткени баягы курстарды, өзүм жеке автордук курстарым бар. Анан аларды алып барганда сөзсүз түрдө активдүүлүк, анан негизинде поле зрениеде болуп, жумушумду офлайн эле эмес, онлайн ошо социалдык желилерден дагы жылдырганга туура келет экен. Ошон үчүн. Сиз өзүңүз багы буга чейин деле мындай публичный адам болдуңуз да, анан азыр мындай жеке бренд учурда сизге керек деп ойлойсузбу? Мындай да. Мисалы, мен азыр алып барып аткан жумуш, ал баягы масштабировать эткенге мындай тийиш жумуш да. Бул, видимо, наверное, период жизни менен дагы байланышкан нерсе болсо керек. Анткени негизи баягы адамдын жашоосун бир 3 чоң этапка бөлсө болот экен да. Биринчи баягы период зависимости деп коет экен. Ата-энеңен зависишь, жолдошуңан, семьяңан зависит эткен убакыт болот экен. Андан кийин период независимости келет экен, сен ойлойсуң, ой, укмуш убакытка келдим депчи. Эми мен баягы хорошо стою на ногах, эч кимден независимо, каалаганымды кылам деген убакыт келет экен. Бирок негизи эң нускалуу, эң кызыктуу, курак этап кийин келет экен. Это период взаимозависимости деп коет экен да. Анан ошо взаимозависимость болгондо сен адамдар менен бөлүшкүң келип калат экен. Маалымат менен, билим менен бөлүшкүң келип калат экен да. Мен, видимо, наверное, ошол периодда жүрөм. Анан бөлүшкөнгө мага аудитория керек. Анан аудитория ого бетер сурайт. Ар кайсы баягы маалыматты, билим сурайт. Анан ошону менен жана силер айтып аткан активдүүлүк ого бетер баягы мындай рельефно көрүнүп калат болуш керек да. Айдайым, айтыңызчы, мисалы, жаңылбасам, сизге Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмү чыкканына жарым жыл убакыт болуп калды окшойт, Анда кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча сот курамында кылмыштын белгилери жок деп тапкан экен. Бул иш боюнча ал толугу менен сиз акталып чыктыңыз. Ал эми экинчи бул пара алуу фактысына шериктеш болуу беренеси боюнча сизди күнөөлүү деп таап, бирок жазалоо дайындалган жок. Бул баягы кылмыш үчүн жоопко тартуу мөөнөтү өтүп кеткен деген негизде да. Анан азыр эми жүрөгүңүз ылдыйлап, мындай оор жүктөн кутулгандай болуп калдыңызбы? Биринчиден тактоо, пара алуу беренеси эмес. Ошо көп топ адамга коррупция деп койгон. И сиз айткандай мөөнөтү өттү деп кыскартышты да. Бирок айрым ММКларда анда ушундай формулировка менен берилип жүрөт да. Анда туура эмес болсо керек, мен көрбөп турмун. Негизи коррупция делген как раз таки ошо пара алуу
деген эч бир далил жок да, материалдарда эч бир далил, бирөө-бирөөдөн ушундай пара алып деген далил жок, негизи эле эч кандай далил жок аякта. Баягы бул минтип айтты деп эле анан коркуткандардын артынан болбосо, мисалы үчүн мага бир эле күбө показания берди, бир эле күбө. Башында Салянованын тиешеси барбы десе, Салянова бир указание берди беле десе, жок деп айткандагы, эртеси күнү камагандан кийин, бир күн камалып чыккандан кийин такыр башка показаниялар бергенде, бүгүн деле азыр ГКНБнын СИЗОсуна кимди камап койсоң, ал баягы бир тууган жакын адамын сатканды тартпайт да, көп адамчы. Эми ал баягы адамдык сапаттарга тиешелүү нерсе. Бирок ошондой болгон бир адам. Калган канча ошол баягы Батукаевдин чыгып кеткенине канча так маалыматтары бар адамдар, ошо спецоперацияны биз өткөзгөнбүз деген адамдар, ошол эле Атахановдор, алардын баары сотко келди. Алар эч кандай Салянованын тиешеси жок деп. Бирок баягы кылмыш үчүн жоопко тартуу мөөнөтү өтүп кеткенде, ушул соттун чечими үчүн деле баары сиз азыр макул эмес болуп турган кезиңиз экен да. Туура, мен ойлойм, ар нерсенин өзүнүн убагы келет. Азыркыга бул чечим, баягы бул чечимди кабыл алса болот деп ойлойм да. Баягы чечимге каршы чыккандан азыр пайда жок. Бирок жүрөгүңүздүн түпкүрүндө макул эмессиз. Түпкүрүндө жок. Мен башынан эле айтып келатам, эч кандай макул эмесмин деп айтып атпайм. Азыр жанагы бир адам показания берди деп айтып атпайм, спецпрокурор да камалып чыккандан кийин. Ал прокурор мисалы айтып атат, мен ошол Батукаевдин чыгып кетишине 4-5 күн калганда Салянова киргем деп айтып атат да. Мага коюлган күнү 1 жыл мурун, эгерде Батукаев 13-жылы чыгып кетип аткан болсо, 12-жылы булар коррупционный сговор болгон, аяка прокуратурада катышкан деп мени кошуп айткандай кылып айтып атат да, Салянова депчи. Өзүлөрүнүн көзгө басар жалгыз күбөсү айтып атпайбы, мен 4-5 күн мурун, 4-5 күн убакыт калганда киргенде Салянова бул маселени билген эмес, мен ошону жүрөгүм менен сезгем деп айтып атат да. Бул эми негизи 9 жылдай болду, ошол кылмыш иши козголуп, анан сиздин деле бул Елисеев боюнча 9 жыл болду. Бир моюнга илинген бир жүктөй эле болуп турду да сиздин мойнуңуздачы, туурабы? Анан бирок сиз азыркы бийликтин учурунда бул маселе чечилди да. Анан бийликтин бул кадамына сиз ыраазы болдуңузбу же соттор эч кимден көз каранды эмес экен деген ой сизде жаралып калдыбы? Баягы мындай да, бул бийликтин убагында чыкты чечим, туура. Бул бийликтин убагында мурунку чечим жокко чыгарылган. Бир нече жыл мурун биринчи. Анан кийин акыркы чечим дагы чыгып атат да, окончательный. А так биринчи кадам бир нече жыл мурун болгон да, 21-жыл болсо керек, 21. Ал кезде деле бул бийлик эмес. Ал кезде деле бул бийлик болчу. Анан сөзсүз түрдө баягы силер айткандай 100%ке баягы макул болбой, түпкүрүмдө макул болбой турган болсом да, анткени мен ойлогом 100% оправдание менен бүтөт депчи. Анткени Елисеев жөнүндө маселе жок, 9 жыл жүрүп аягында Салянова таза деп окончательный чечим чыгып атат. Силер айткандай эле экинчи чечим боюнча жанагындай жарым-жартылай болуп калып атат да, мен мисалы үчүн ага макул эмесмин. Бирок эми убакыт өтсө, мен ойлойм баары бир ага илип сынбайт, сөзсүз түрдө актоо чечим менен бир күнү чыгат. Ошондо азыр бул бийлик сизге карай мындай ишарат берди деп ойлойсузбу же соттор бийликтин көзүн карабай чындыгында эле көз карандысыз чечим чыгардыбы? Мен эми мындай деп айта албайм да, бийлик айтты же айтпады деп билбегенден кийин эч кандай божомол кылгым келбейт. Бирок ушул бийликтин убагында ушундай чечим чыгып атканга кайсы сөз туура келет билбейм, ыраазымын эмес, андан тагыраак сөзү кандай болот билбейм. Макул, анда бул суроонун өңүтү мындай берейинчи. Мисалы, учурунда сиз Ташиев, Садыр Жапаровго карата кылмыш иштери козголушу керектигин айтып, алардын аракетине карата мындай сын пикирлериңиз бар эле да. Алар ачык булактарда деле жүрөт.
Бирок алардын бүгүн бийлик башында туруп сизге карата жасаган кадамы мындай мыйзамдуу болдубу же бул жөн эле мындай алар жигиттик кылдыбы, тырмакчанын ичинде айтканда? Сот өзү көз карандысыз болуп чечим чыгарды деп айтсам жакшы болмок негизичи. Эми өлкөдө соттун көз карандысыздыгы акырындан орун алып келатат деп ошондой болду деп айтсам жакшы болмок. Бирок коомду эске алганда баардык нерсе, особенно сот жактагы болуп аткан баягы реформа тез өтүп кетти деген бул миф да. Эгерде бир 2-3 жылдын ичинде баары өзгөрүлүп кетти деген чындыкка туура келбей калат го дейм. Ошон үчүн бул жерде адамдык маселе дагы бар, конечно, деп ойлойм. Адамдык маселе, алардын баягы балким кек сактап, ушундай өч алалы десе, башкача чечим чыгарып коюш колунан толук келмек. Айтыңызчы, мурда мындай сот системасы сиз башкы прокурор болуп жүргөн учурда кандай эле, бүгүн кандай болду, ортосунда айырмачылыкты анализ жасап байкап айта аласызбы, жокпу? Сот реформасы чоң бир бүгүн деле айта албайм. Аябай эле мындай квантовый скачок болуп кетти деп айта албайм да. Чоң жакшы өзгөрүүлөр болуп атат деп айта албайм. Аны мисалы үчүн менин эле чечиммен деле ушундай вывод кылам да, например. Экинчи чечим жанагындай жарым-жартылай болуп калганына. Буга көп факторлор керек негизи сот реформасы болуш үчүн. Биринчиден саясий эрк керек, экинчиден профессионализм керек, толугу баягы соттун көз карандысыз болушуна көп фактор керек да. Ал факторлордун баары иштеп кетип эле бүгүн укмуш сонун болуп кетти деп айткандан алысмын. Эми мен кичине баягы необъективный болуп калышым мүмкүн. Азыр менин соттук иштерим жөнүндө да кеп болуп атпайбы, туурабы? Ошон үчүн мындай так оценка бериш кыйын болуп атат мага. Бирок жалпысынан айтканда абдан сот таза болуп реформалар жүрүп кетти, эми азыр укмуш деп айткандан алысмын. Сиз башкы прокурор кезиңизде көп мындай резонанстуу кылмыш иштер ачылган. Эгер мен жаңылбасам, бир 10дон ашык парламент депутатына, министрлерге, үлкөн чиновниктерге кылмыш иши козголгонда, ал кезде сиз мындай коррупция менен күрөштүн бир башында тургандай таасир калтырган элеңиз. Эми ошол учурдагы коррупция менен күрөш чындыгында эле мындай бир чоң кульминациясына жеткен беле же азыркы бийликтин коррупцияга каршы күрөшү сизди көбүрөөк канааттандырабы? Биринчиден, мен коррупция менен күрөшү баштаганда бул иштин башатылчу да. Кайсы иш болбосун баштаган кыйын болот. Мен ошол ишти баштагам. Азыркы иштер ошол жакшы иштин, жакшы демилгенин уландысы десем болот. Бирок баягы орок менен жерди уруп, жумшартып, башын баштай турган жумушту ошо менин убагымда жасалды. Мага чейин бир депутат же бир министрге андай иштер козголгон эмес. Негизи эч кимдин баягы такыр буларга тиши өтпөйт, эч кимдики, булар деген баягы неприкасаемый деген адамдарга козголду да иш. Ошон үчүн башында ошо башталып аткан иш татаал болот деп ойлойм негизи. Бүгүн кылып аткан иш да абдан чоң иштер жазалып атат. Муну сөзсүз моюнга алам. Көп иштер жазалып атат. Бирок салыштырыш кыйын. Анткени мен жасап атканда бул иштин башатылчу. Албетте, эми убагында ошол бир топ адамдарга кылмыш иши ачылып, козголгон, алардын айрымдары сотто мындай бузулду эле, туурабы? Анан кийин алардын көпчүлүгү азыр эркиндикте акталып кеткендери болду. Анан бул ишти
сиз жетектеген ал кездеги прокуратура чабал жасады беле же соттор акыйкат чечим кабыл ала албай койгонбу? Соттор акыйкат чечим ала алышкан жок деп ойлойм, биринчиден. Экинчиден, бул негизи суроого толук жооп бериш үчүн мен дагы башка саясатчы, президент дегендей аларды дагы айтышым керек болуп калат да, толук жооп бериш үчүнчү. Бирок акыркы болуп аткан окуяларды эске алганда, мисалы үчүн мен Атамбаев жөнүндө интервьюларымда азыркы маалда сүйлөбөйт элем да негизи. Негизи у меня баягы на клеточном уровне, да, лежачего не бьют дегенчи. Мен тескерисинче ушул бул жакынкы эле күн болуп аткан жанагы Атамбаевдин особнягы менен тиешелүү маселелер болгондо, тескерисинче Раиса Атамбаеваны колдогум келди да, чынын айтсамчы, колдогум келди. Анан мындай суроо болушу мүмкүн да, негизи көп адамдар баягы өзлөрүнүн пикирин билдиртип, мына силер ушундай куугунтук деп атасыңар, силердин убагыңарда эмне болду эле деп аткандарга мен деле кошулуп, мен деле бир эки сөз жазып койсом болот эле. Анткени мендей куугунтуктаган адам болгон жок деп ойлойм да менчи. Менчелик эч кимди куугунтуктаган жок. Бир ошо Текебаевди катуу куугунтуктады, анан мени. Бирок мен көчө ошо мындай ойлодум да, колдогум келди. Анан экинчи жагынан эмне ачыкканы билдире алган жоксузбу, чочудуңузбу же? Жок, мен вообще эч кимден чочубайм. Мен бир гана Кудайдан корком, башка эч кимден чочубайм. Мындай кайра ойлодум да, Салянова вообще сенде мындай намыс барбы депчи. Экинчи Салянова айтып атат да, Берки Салянова колдогусу келгенге. Мына 9 жыл 9 жыл сот иштери болуп атты. Туугандарымды куугунтуктады. Инимди өлтүрүштү. Мен мисалы үчүн бул өлтүрүлдү деп айтканда айта албайм бүгүнчү, анткени эч кандай тергөө кылып, тергөөгө мүмкүнчүлүк да берген жок эч ким. Болгон жок тергөө. Ачык сотта болгон жок. Анан бирок ошол убакта мындай карт-бланш түзүлгөндө, Салянованы жеп жутасыңарбы, эмне кылсаңар баары туура деген да, Салянованы эмне кылсаңар ошого була деген карт-бланш берилген да. Только ошо благодаря ошого ошол өлүм болду. И аны ойлоп, мисалы үчүн мен жүрөгүм операция жасатып барып келдим. Бир нече жыл чыга албай аттым мамлекеттен. Эгерде мен эртерээк чыкканда, мени чыгарышканда, мындай незначительное вмешательство менен болмок экен да, жүрөгүм операциясычы. Чыга албай аткан үчүн кийин барганда эки клапанга кийлигишүү туура келди. Соответственно, жүрөктү мындай көкүрөктү ачып, анан жазашты. То есть более сложная операция болду да. Мисалы, анан ушуларды эстесем, ошо эстеп анан ойлоп атам да, кантип ушу сен поддерживать этиш керек, наоборот ушу азыр ушундай бир колдоого муктаж болуп атышат булар деп, кантип ушунча жамандык кылса анан кантип ойлоп атасың, ушу бир ар намыс деген барбы дегендей өзүм суроо бердим да. Ошон үчүн мен, мисалы үчүн силердин сурооңор көп адамдарды атап, мен эч качан бирөөнү атагандан коркпойм. Буга чейин канча интервьюларым көрсөңөр, мен айтып келем дайыма, стоп тема жок биринчиден мага. Мен любой эмне кылсам ошонун баарына түшүндүрүп бере алам элдин астындачы. Анан муну дагы айтайын десем, азыр акыркы обстоятельстволор мындай мага тоскоолдук кылып атат да, ачык көп нерсени айткангачы. Мне кажется, туура түшүнүш керек да муну. Негизи ошол кездеги ачылган кылмыш иштери бул прокуратуранын жеке иши, жеке чечими болду беле же болбой эле багы бийликтин көрсөтмөсү менен ишке ашкан учурларда болду беле? Мисалы багы колуңузду жүрөгүңүзгө коюп бүгүн айта аласызбы? Анткени көп учурда эле бир иш аракеттер, саясий процесстер орун алганда бул бийлик
бийликтин куугунтуктоосу, бийлик ушуну жасатып атат деп эле азыр көнүп калбадыкпы? Мисалы иш айтылса эле сөзсүз ушул нерсе кош айтылат да. Мындай талдаган адамга билинет эле болуш керек деп ойлойм да. Атамбаев экөөбүз аябай мындай көп убакыт мындай кас болуп турдук да. Көп убакыт. Анан 4 жыл иштедиңиз, бирок кас болуп эле иштедиңиз. 4 жылдын бир нече убактысы ошондой болуп калды. Акыркы экинчи жарым жылы десем болот. Кас болбосок да мындай түшүнүү уже Кыйын болуп баштады. Кыйын болуп калды. Анан ооба Атамбаев ушундай буйруктарды берчү, Атамбаев күнөөлүү десем балким жарашып калмак. Бирок айтчу Ошончо баягы экөөбүздүн мамилебизди эске алганда да. Бирок мен калп айтканды билбейм. Дайыма айтып келатам, бул биринчи жолу айтканым эмес. Атамбаев ушинтип айтчу деп. Бүт өзүмдүн гана чечим менен болчу. Мен кайсы маселелерде чечим кабыл алсам, мисалы үчүн депутаттарга иш козгоордо ал башкы прокурордун компетенциясы да. Ал жакта бирөөсүнө да айтчу эмес. Бирок токтотуп кой деген талап болчу беле? Ал башкача жолун таап алды да. Кандай? Сот аркылуу жардам берүү ыңгайлуураак болду окшойт. Анткени баягы мен башынан ал кишинин кадры болбогондон кийин мен Роза Сакамдын убагында келгем да. Анан кийин ошончо иштеп калдык. Ошо негизи мен катам ошол деп ойлойм да. Мен Роза Сакамга ишенип келдим. Кийин Атамбаев мүмкүнчүлүк беренде мен бир эле нерсени сурандым. Азыр мына иштер болуп атат, ошол иштерге мүмкүнчүлүк болуш керек менде депчи. Аягына чыгарыш керек, башка иштер бар деп. Каалаганыңда иште деди. Мыйзам менен каалаганыңарда иштей бергиле деди да. Мен ошону менен эле иштеп кете бердим. Мен адам катары ал кишини жакшы тааныбагандан кийин, экөөбүз баягы мурун кийин иштеп көрбөгөндөн кийин мен ойлойм ошондо кетип калыш керек беле депчи азыр. Бул эми мындай ойлор да. Мындай жалпысынан алганда кандай болгонуну дагы бул мен үчүн баары бир эмне болгонуну да бул тажрыйба, бул баягы турмуштук көп баягы кечип өтүү, кабыл алуу деген аягында анан ушинтип силердин астыңарда интервью берип атам да. Айтыңызчы, ошол учурда сизде көпчүлүк оппоненттериңиз прокуратура системасында бир да күн иштебеген адам башкы прокурор болду деп сын айткандар болду да. Анан бүгүн ошол биз дайым адамдар өткөнгө мындай каалайбызбы, каалабайбызбы бир кылчайып анализ жасамай, саресеп кылмай адатыбыз бар го. Мындай кетирген каталарым болду деп ойлойсузбу? Ошол каталарыңызга бүгүн кээде өкүнөсүзбү, жокпу? Прокуратурада иштеген жок деген мыйзам боюнча прокуратурада иштебегендерди деле койсо болот эле да, мыйзам боюнча. Анан Роза Сакамна ушу башкы прокурорго кимди койсом деп ойлонуп атканда биринчи критерий ушу прокуратурада иштебеген адам болсо экен деп ойлогон экен да. Ошо иштебеген адамга баягы ишеничти көбүрөөк арттырды окшойт. Айтор мен ошол критерий менен өтүп кетиптирмин да. Ката боюнча аны ката деп айтайын десең дагы мисалы да силер деле уксаңар керек. Бир баягы гаишниктердин үстүнөн иш козголуп, мени машина менен токтотуп, анан гаишниктердин үстүнө козголуп, алар жумуштан кетип, ушундай бир ситуация болгондо, мен анда башкы прокурор катары ушул ситуацияны баалагам да, башкы прокурор. Анткени мен ойлогом, биринчиден мен ошо башкы прокурордун машинасы экенин билбесе, башкы прокурор машинанын ичинде отурарын билбесе, то есть ал, допустим, жөн эле жаран кетип баратат да. Анан ошол эле жаранга андай случайлар көп эле болот. Ошондой жаранды локациясы туура эмес. Алардын локациясы бөлөк жак экен. То есть жумуш локациясы бөлөк да такыр.
алар такыр эле башка эле ГАИ кызматкерлердин локациясына кирип кетип атат дагы. Анан машинаны токтоткондо баягы жай, анан терезелери жабык, кондиционер иштеп атат да, мисалы үчүн. Анан келип эле мен даже сигнализация кылдыбы, жана сиренасын болдубу, болгон жокпу, анысын да уккан жокмун. Келип туруп эле пистолет такады машинага. Мен кичинекей кызым менен кетип бараткам да. Бүттү, андан кийин мен эч нерсе деген жокмун, ал ишти контролго да алган жокмун, эмне болгонун да билбейм. Иши кылып элдер баягы иштеп аткандар, алар баягы өзлөрүнүн профессионалдык функциясын эле аткарды болгонучу. Мен болсо эмне үчүн жөн жайына койдум, анткени эми бул мыйзам бузууда. Анан мисалы мен ордумда жөн эле жаран кетип аткан болсо, например, булардын кылганы туура эмес да деген эле башында позициям ушундай болчу да. Мисалы үчүн мен кээде ойлоп калам, балким мен пенде катары кылышым керек эле депчи. Башкы прокурор, анан мыйзам дебей эле ошол ситуацияда пенде катары эле башкы прокурор болбой эле жөн эле койгула, тебей эле койгула дешим керек беле, балким деп, мына мисалы үчүн ушундай ушул сыяктуу болот да. Кээ бир маселелерде болот. Бирок мен жана айткандай, негизи кайсы маселе болбосун, анын үстүнө эгерде ал адамдын тагдырына, ден соолугуна, эркиндигине тиешелүү маселелерди жети өлчөп бергесчи элем. Ошон үчүн кайсы суроо болсо дагы мен ачык жооп бергенге даярмын. Эмне дебат болсо, эмнесине болсо да даярмын деп баштан айтып келатканым ошол да. Сиз кылмыш ишин козгогон чиновниктер менен бүгүн жүз көрүшүп, кээде дидарлашуу болобу, же бул тема сиз үчүн мындай жабыкпы? Биздин, возможно, сферабыз алардын катташкан адамдары, чөйрөсү балким бөлөк, балким меники бөлөк. Мен бирок алар менен деле көп андай деле мындай жолугушуп, беттешкен андай деле болгон жок. Эми болду, мисалы үчүн жогорку кеңеште ошол эле Омуркулов иштеп жүрдү, да кимдер иштеп жүрдү. Эми ушундай моменттер болсо керек, бирок өтө эле алар менен бир жакын болуп, бир мындай көп кезигем деп айта албайм. Көрсөм чанда көрөм. Эми баарыбыз эле бир коомдо, бир кичинекей Бишкекте жашап атабыз го. Негизи сизде ийгиликтүү албетте карьера болду, министр, башкы прокурор болдуңуз, анан оппозицияга өтүп парламентке келдиңиз да. Негизи саясатка эмне үчүн келүүнү чечтиңиз? Ушул Атамбаев менен тирешиңиз эле парламентке алып келдиби, же чыны менен эле эл үчүн иштейм, парламентке келем деген ой илгертен жашачу эле сизде? Парламентке депутат болоюн деп ага чейин убакыт эле болгон эмес. Мындай андай деле оюм болгон эмес. Парламентке депутат болуш керек деп. Мен ал боюнча эч качан мындай максат коюп, ушундай болгон эмес. Мен генеральный прокурор болоюн же министр болоюн деген деле максат эч качан койгон эмесмин. Мен болгон жакшы адис болсом, менин ошо оюм менен, адистигим менен эл эсептешсе, ушундай востребованный болсом деген эле адистикти каалагам да, дайыма кенедеги менен эле ошону каалап келгем. Бирок жагдайлар өзүнүн баягы талаптарын мындай диктовать этет экен да. Атамбаев менен жанагындай тирешүү болуп кеткенден кийин мен уже баягы баштап алган иштер, жалпы баягы ошо темага кирип алдым да, борьба с коррупцией депчи. Анан ойлондум, кандай кылса болот, кандай болгондо мен башка деле позицияда болуп, не обязательно башкы прокурор, башка позицияда деле болуп, анан ушул эле коррупция менен күрөшсөм болот деп. Анан эң подходящий эле ошол депутаттык болуп калды, анткени аз убакыттан кийин эле депутатский шайлоо болуп калбады, выбор болуп калды. Анан ойлойм, мен парламентке келгенде деле ошол жумушумду уланттым, анткени жөн эле баягы ушундай талдуу, татаал маселелерди көтөргөндөн башка мен мыйзам долбоорлорунда жаздым. Ал кээ бир мыйзамдар иштеп атат. Мисалы үчүн коррупция жөнүндө айткан адамдар такыр бир мамлекеттин коргосунда эмес болчу. Бизде коррупция жөнүндө айтып даже өлүп кеткендер деле болгон. Пресс-конференция кылып, анан кийин инфарктпы, инсультпу болгон жаш балдар деле болгон. Мындай жашта эми бир 40-тын тегереги болсо керек, бир пограничный службада иштеп жүргөн бала деле мисалы. Анан бирок ким айтат коррупция жөнүндө? Эгерде ал мени мамлекет коргойт, мени колдойт,
деген адам айтат да туурабы, а карасам андай инструменттер жок экен. Андай инструменттер болуш керек деп мисалы үчүн мыйзам жаздым. Ал мыйзам бар, кабыл алынган. Кстати, Атамбаев вето койгон ага. Анан кийин Сооронбай Жээнбеков кол койду да. Ушул сыяктуу ошон үчүн бул кайра эле ошол баягы мен койгон максаттардын башка формада, башка жолдору менен ошол эле максатка жетүү деген да чоң ой болчу. Биз ойлоп калдык да, негизи сиздин саясаттагы эң чоң душманыңыз бул Атамбаев болду окшойт да. Анан кээде көп саясатчылар мындай өч алуу аракети жөнүндө тымызын ой жүгүртүшөт да. Кээде аны айтышат. А сиз болсо бир интервьюңузда айткан экенсиз, мен кечирдим Атамбаевди депчи. Мен азыр ал жөнүндө такыр ойлонбойм деп. Ал түгүл бардык президенттерге кечирим берүү керек деген оюңузду мындан 4 жыл мурунку бир маегиңизде айткан экенсиз да. Азыр деле ошол ойдо отурасызбы? Эгерде сиз оюңузда кечирим бериш керек деп эсептесеңиз, кечиримди мурунку президенттерге ким бериш керек? Бийлик бериш керекпи же эл бериш керекпи? Эл бериш керек. Аны дагы форматын, концепциясын ойлонуш керек. Эл менен биргеликте. Анан ооба бардык президенттерге тиешелүү, туура жана мамилеге карабай, ошон үчүн Атамбаевди дагы айткам. Жанагы башында айтып атканым деле ошол, анткени меники биринчи ой ошондой болду. Кантип колдогум келди да, чын ниетим менен ошол эле Кадыр Атамбаевди, ошол эле Алияны, ошол эле Раиса Атамбаевнаны чын ниетимен. Анан айтып атпаймынбы, өзүм менен өзүм жанагындай баарлашуу болду депчи. Мен ойлойм да, Кыргызда мен башка интервьюмда деле айткам, кунун төлөйт деген бар. Ошол канча адамдар кантип төлөш керек кунун? Ал ошол концепциянын тегерегинде болуш керек. Биринчиден адам мен саясатка экинчи келбейм деп убадасын бериш керек. Такыр саясатта болбойм деп. Экинчиден ошол куну менен эми ал кунду баягы Аларга баары кылмыш иши ачылган да айрымдарына. Аларга кылмыш иши ачылган, бирок ошо шарт ошондой болуш керек да. Мен саясатка келбейм. И мен ошо коюлган күнөөлөр менен макулмун деген. Мен ошол каталарымды мойнума алам, ошондой болду деген ошондой ойду белгизишсе, ошол кону белгиленсе, мына моңча акча төлөгүлө дагы ошол именно ошол балдары бар да, алардын бир туугандары бар, балдары бар деген, алар негизи көбүнчө карапайым балдар болчу, почти баары. Анан алардын туугандарына, жакындарына бир чоң жардам боло турган болсо, мисалы үчүн, алар ошолор менен макул болсо, анткени бул жерде бул концепцияда ошол жабыркаган адамдардын ою маанилүү. Алардын ою маанилүү. Эгерде алар ошого макул болсо, булар көрдүңөрбү, көп тараптуу сүйлөшүп болуш керек да. Анан эгерде эми кайсы маселе болсо дагы сүйлөшүү дайыма мүмкүн да. Анда Жапаров ошо акыркы ирет бардык президенттерди диалогко чакырганын колдойт экенсиз да? Колдойм. Бир аз оңтойсуз суроо болушу мүмкүн. Сизде айрым кесиптештериңиз айтышат, Арубак мындай режимдин курмандыгы тырмакчанын ичинде образы менен мындай саясий капитал топтоп, дайыма ошону бетинде кармаган айым депчи. Эгер алардын пикири менен айта турган болсак, анда бул сиздин стратегиянын бир бөлүгү болуп калабы? Биринчи жолу угуп атам, ушундай сары эсепти эч кимден көрбөптүрмүн, укпаптырмын. Кызык негизичи мен үчүн дагы. Баягы мурун кийин ойлонбогондон кийин азыр баягы оюмду топтоп айтканга аракет кылайын. Мындай да, эч ким өзүнө каалабайт болуш керек. Мен ушундай коондуктаса, жылдап коондуктаса, мага эч кандай ошо эркин жүрүүгө, анткени бул сот деген эмне? Биз таң атпай анан түнгө чейин болот да сотторчу. Жумушка барган сыяктуу. Жумушка барган сайын көнүгө болот. Ушундай дагы ситуация болгон, ал интернетке да чыккан, адвокаты керек болсо туалетке чыгарбайт да.
ушу 5 мүнөт туалетке барып келгенге тез ушу заказды аткарыш керек болчу, бат-баттан мени соттоп, анан мандатымды алыш керек болчу да. Анан ойлонуп көргүлөчү, кайсы адам ушу өзүнө ушундайды каалайт, ушундай мени когонтуктаса, ушундай туугандарыма кол салса, керек болсо жанагы өлтүрүлгөн кыз дагы ушул саясаттын артынан ким өлтүргөн ошол табылбай калды. Мисалы үчүн мен агамды бул саясат менен жөн эле күнөөлөштү дагы, на самом деле ким өлтүргөн, ал ошону менен табылбай калды. Ал бүгүн биздин арабызда басып жүрөт, например. А менин эжем пресс-конференция кылды дагы айтты, ким ушул кызды өлтүрсө, жанагы раматылык Камила деген кызды, атайын Куран кармап барып, мен Куран кармачу эмес элем, ушу атайын Куран кармап келдим деп пресс-конференцияда айтты да эжем. Ким ушу кызды өлтүргөн болсо, ким ушу атайын Айдага уюштурулуп аткан заказды берип аткан болсо, ушу кыздын убалы уктатпасын деп мен каргачы эмес элем адамды деди да. Бирок ушул кызды ким өлтүрсө, ошону да убалы уктатпасын деп карады. Анан өзүңөр ойлонуп көрчү, бир тууган ким каргайт? Эгерде кенедей бир сомнение болсо, эч бир тууган мынтип каргамак эмес да, өзүнүн бир тууган. Бул аябай яркий показатель да, менин агамдын эч кандай тиешеси жок экенчи, бул папамдын иниси эле. Анан алардын үй бүлөсү кандай жабыркады ушул нерседен. Инимдин балдары, мисалы үчүн, атасыз эки баласы, бирөөсү 17 деле, бирөө 18 деле, эми мындай чоңоюп келаткан балдар кандай аларга удар болду, например. Анан ушунун баарын ким, кайсы мындай нормалдуу адам ойлойт, ушундан өтсөм, ушундай болсо, анан мен ушуну бетиме кармап, анан кийин ушундай баягы саясий очко топтой делейм депчи, ким ушундай, ушул кимдин оюна келет, мен аябай кызык ой болду мен үчүн. Кайрадан анан негизи мен айтат элем да, мындай да, кайсы жумушта иштебейин, мен негизи кайсы жумуш болсо да майын чыгарып жазганды билем да. Кайсы жумуш болсо, мен бүгүн дагы ойлойм, мен майын чыгарып жазап атам деп. Ушу депутат боло электе, жөнөкөй эле функционер болуп атканда дагы мен эң жакшы, эң мыкты кызматкер катары билчү эле баары. Бул саясаты жок эле, например. Кайсы жак болсун, негизи мектепте окудумбу, студент болдумбу, кызыл дипломдор менен бүтүп аттым, 2 окуу жайын бүттүм. Андан кийин ушу жогорку кеңеште көп жыл иштедим, аппаратта жетектедим, аппараттын отделин. Кайсы жумуш болбосун да, ал туруктуу иш болчу. Мен башкы прокурор болсом дагы мен жакшы иштейм. Мен министр болсом дагы мурунку министрлер кылбаганын, жакшы башкы прокурор болгондо дагы мурун кылбаган нерселер колуман келерин мен дайыма өзүмө ишенем да. Мен бүгүн бийликтен сунуш түшсө, барып иштегенге даяр белеңиз? Мен ойлойм, биринчиден сунуш түшпөйт депчи. Эмнеге дегенде, силер жана айттыңар, мына силер козгодуңар эле, силердин убакта иш козголду эле депчи. Мен козгогон жокмун, бирок менин убагымда козголгон. Мен анда такыр эле Кыргызстанда эмес болчумун. Бирок келгенден кийин иштин материалдарын көрүп туруп туура козголгон деп айткам да. Бүгүн деле ошол оюмда турам. Эгерде мисалы үчүн забордон секирип аткан болсо, бүгүн мен иш козгобой коет, ал забордон секирип бийликти басып алабыз дегенди хулигандык бул деп айтпайт деп көзүм жетет да, например, бүгүнкү бийликчи. Түшүнүңүздө, параллелде, эгерде ошондой боло турган болсо депчи. Ошон үчүн азыр тем более түшүнүшөт деп ойлойм да. Ошол ситуацияны. Анан жана да айтып кетпедикпи, мына кылмыш иштери боюнча баягы айкөлдүк, бир марттык сыяктуу кылыштыбы деп балким андай деле болушу мүмкүн, айтып атпайбы, колунан толук келмек. Такыр эле мыйзамды деле көзгө илбей эле соттоп коюу же болбосо баягы Елисеев боюнча дагы бир 10 жыл чуркатыпчы. Колунан келмек. Бирок андайга барышкан жок. Бул сиздин мындай бир чети жүрөгүңүздү жибитет эткенде. Жибитерин сөзсүз жана деле айттым. Анан бирок жумуш сунуштаганга ага мындай эрдик десе аша чапкандык болуп калат го. Ага ошончолук марттыгы жетпейт деп ойлойм да.
бул бир. Анан өзүмдүн деле оюм, иштей турган оюм жок. Чындап эле азыр. Эмнеге дегенде мен баягы өзүмдүн азыр нишамды таап алдым окшойт да. Азыркы убакытка жараша, бүт жагдайлардын баарын эске алганда ошо билим берип, анан ошо билим үчүн элдер ыраазы болуп, ошо сиз айткандан кийин, сиз кеңеш бергенден кийин, сиздин сабактарыңыздан кийин ушундай жолду тандап алдым, бул туура жол, өзүмдү таптым деп аткан көп откликтерди угуп, мен ошого ыраазымын да, ушундай иш алып барып атканымачы. Ошон үчүн мен азыр эч муктаж эмесмин мага бир сунуш кыла тургандай. Жапаров бийликке келгенде сиз айткан экенсиз, мындан жакшы президент келбейт депчи. Бүгүн ошол оюңуздун өзгөрүшүнө эмне таасир эткен? Мындан 2 жыл мурун сиз Политклиника сайтына интервью берген экенсиз. Мен Жапаровдон башка мындай татыктуу киши келбейт деп. Мындан жакшы президент келбейт депчи. Мындай да, азыр 100% болуп аткан саясатты колдойм деп айта албайм. Мен макул болбогон нерсе дагы бар. Бирок мындай бир жагдайларды эске алыш керек да. Америкалык бир психолог болчу, Абрахам Маслоу деген. Ал кишинин мындай пирамида потребностей деген бир концепциясы десем болот. Ушундай бир мындай ою бар да, өтө белгилүү. Анан ошол пирамиданын эң ылдый жагында тамак аш, уйку, баягы үстүндөгү үй дегендейчи, физиологический потребностьтер турат да, эң астында. Анан безопасность, анан сүйүү, анан билим, анан келип анан самоактуализация, жана саморазвитие деп айтып атпайбызбы? Адам китеп окуш керек, адам өзүн өзү өстүрүш керек дегендер. Анан да эркин коомду каалагандар, мисалы үчүн мен сыяктуу адамдар бар да. Бирок ошол эле тамак ашы жок. Ошол эле үй жок. Адамдар көп. Бийлик бүгүн ошол адамдардын муктаждыгын чечип атат да. Эркиндикти каалаган, эркин коом, демократия деп мындай чын ниети менен каалаган адамдар азыраак деп ойлойм да, берки катмарга караганда. Анткени жылдап бул маселелер чечилбей келген. Бийлик, бүгүнкү бийлик ошол маселелерди чечип атат. Ипотека десе үйлөрдү берип атат. Нан керек в первую очередь адамгачы. Зарплаталарды көбөйтүп атат. То есть ошол катмардын маселесин чечип атат. Анткени адамдарга биринчи ошону бериш керек. Анан адам өзүмдү өзүм кантип өстүрсөм дегенди ойлонот да негизи. Анан ошо жалпы ошол маселелерди алганда бүгүнкү кылып аткан иштери туура. Бирок мен мисалы үчүн бир эле мисал, мен эмнеге мисалы үчүн мен ошону менен макул болгон жокмун. Ушул Канышайдын соту мисалы. Ошончолук канча жылга, бир нече жылга эркинен ажыратылды да ал. Пробация. Анан пробация менен чыкты. Мен ойлойм, ал мисалы үчүн ушундай чечимдер туура эмес депчи. Мындай жалпы алганда, мен эмне үчүн баса шайлоого барбайм? Мен шайлоодон мисалы деп коеюнчу. Мисалы өтүп келдим парламентке. Аны мен мисалы деп атам, мен өтпөйм деле.
негизи шайлоо барсам делечи мен. Бирок барганга болот сизге мүмкүн. Барган болот. Эгерде бирөө барганга болбойт деп аткан болсо мен ага ошол бийликтин ушул бийлик ошол айтып атам, ушул бийликтин кабыл алган мыйзамы менен могу доказать, что мен бара алам. Ушул мыйзам мененчи. Өткөндө бир мыйзам кабыл алышты го. Мисалы мен келип калдым деп коеюн. Мен келсем, мен сөзсүз оюмду айтам, айтчу жерденчи. Бирок көпчүлүктүн эгерде маселеси чечилип аткан болсо, жанагантип үй алып аткан болсо, зарплаталар көбөйүп аткан болсо, то есть могу утурумдук эмес, бул деген эң негизги, эң базовый маселелер чечилип аткан болсо, мен айтып аткан маселелерди колдой турган адам көпчүлүк болбойт. Ушундай жагдайда трибунанын пайдасы, парламенттик трибунанын пайдасы өтө төмөн. Мен ошол жерде айта турган сөзүмдү мындай деле отуруп алып эле Facebook'тан, Instagram'дан айта берсем болот. Демек аяка абсолютно азыр мисалы үчүн мен үчүн кажет жок такыр. Айтыңызчы, мисалы сиз азыркы учурда ошол парламент эме мына өзүн өзү таркатканы турат, жаңы мыйзамдын негизинде шайлоо процесси өткөн атат, округдарга бөлүнүп атат. Бул процесс өзү сизге мындай көңүлүңүзгө түп келдиби? Процесс, мен сабак берем да, Международный университет, Центральная Азия деген университет бар, ошол жерде профессор кызматындамын. Анан мен мурун ушу преференциальный болуп атканда балдарга мынтип айтчу элем да. Бул бийликтин эң чоң жетишкендиги ушу преференциалдык шайлоону кыла алды депчи. Анткени мурунку президенттердин убагында деле айтылчу, бул бирок эч кимдин колунан келчү эмес. Эң таза, эң туура преференциалдык шайлоо деп ойлойм да. Жанагынтип партиялар менен келип, анан бирок партияларга чейин адам өзү партиянын ичинен биринчиден партия кайсы партия үчүн кайсы партияны колдойт, анын ичинен мен Эшматовду же Ташматовду деп жанына птичка койгон, ушул эң таза шайлоо да. Бул шайлоолор боюнча мен жакшы билем, анткени менин өзүм кесибим ушул конституционное право да, специализация. Анан ошентип мактачу элем студенттергечи. Эч ким колунан келген эмес, Садыр Жапаровдун колунан келди, бул эң таза шайлоо деп. Анан кайра баягы 3 округдук, 3 мандаттык, многомандатный округдар болот эми дегенде, эмне шабайм түшүп калды. Бир эле плюсу бар бул жерде, 3 адамдын бирөөсү сөзсүз аял болот деген. Калган жагынан бул преференциалдык менен эч кандай теңел албай турган система да. Ошон үчүн мен баягы канаттандым бул ушундай системага деп айта албайм. Эгер азыр сизде бийликке суроо берүү мүмкүнчүлүгү пайда болсо, кайсыны сурамаксыз? Эмне суроо берет элеңиз? Суроолорду акырындан берип деле коем негизичи. Берип жүрөм. Ал конкреттүү бир адамга тиешелүү болбосо деле кийин деле ошо суроолорду берип, ошо суроо берүү менен кээ бир балким кемчиликтерди же бир төп келбестиктерди оңдогонго алар кабыл алабы, кабыл албайбы башка маселе, бирок айтуу мүмкүнчүлүгү бар да. Ошентип айтам деп эле келем, анан ушул суроону биринчи берет элем деген андай эч бир көп андай суроолорчу негизи бирөөсүн атайын белгилебейт элем негизи. Эгер кабыл алса дагы мындай кайсы маселени сиз олуттуу көрүп айтат элеңиз да? Балким бул бийлик аны кылып атат, билбейм. Бирок мисалы мен депутаттыкка баратканда мен айттым эле, мен депутатка барсам эң биринчи жаза турган мыйзамым бул Баткенде шаар жөнүндө мыйзам жазам дечи элем да. Азыр деле мисалы үчүн эгерде ошондой мүмкүнчүлүк болуп калса, мен ошол мыйзамдан баштайт элем. Баткенге атайын ошо чегарада шаар салуу.
Анан ошол шаар тургундарга кандай льготаларды бериш керек, кандай шарттар менен алар ошол жака жайгаш керек, ошол эле үй маселеси, ошол эле жумуш маселелери кандай шарт, кандай жеңилдиктери менен болот деп, анткени эл ошол жака алып барыш керек да, азыр эл наоборот кетип атат да. Балким ушундай ойлору бар аяктачы, бийликтечи, балким просто окубай атам. Ошон үчүн негизи ойлор көп, ой жөнүндө айта турган болсом, адамда эң баалуу нерсе бул идея. Эмне үчүн биз айтабыз, депутаттарды эмнеге жакшы мыйзамдарды жазбайт депчи, ал идеяны расшифровать эткенге негизи өзүнчө бир талант керек. Ал мисалы үчүн эгерде 90 депутат болобу же 190 депутат болобу, анын бир 10-уна жетпегенде эле ошондой талант болот. Анан ошолордон ошондой мыйзамдар чыгат. Маселен, шайлоо болуп атканда ушул шайлоочулар эл ошондойлорду тандап алса деген баягы мындай тилек бар да, негизичи ошондой болсо депчи. Анан тилекке каршы как раз ошо идеяларды расшифровка кылбагандар көбүн эсе келип калып атпайбы? Анан биз алардан эмнени күтөбүз? Алар ошондой эле отуруп келип баягы шайлоо мындай мыйзамдарды кабыл алып бергенге эле жарап калганда депутаттар көп болуп атпайбы? Негизи бул шайлоо системасында аял заттын мындай парламентке келүү шансы көбүрөөк экендиги айтылып атат, эксперттер тарабынан. Сиз негизи өзүңүздү парламенттен көргүңүз келбейби? Деги эле ою жаралдыбы эле? Мындай болот экен, адам бир убакта ушундай бир мындай периодко келип калат экен да. Эгерде мисалы мен айтып атпаймынбы, 15-жылы парламентке келиш керек экен, мен баягы айтып аткан нерселеримди улап кетиш керек, ушу борьба с коррупцией менен эле алектенем деген ой ошол кезде болгон да. Андан бери 10 жыл өттү да. 10 жылдын ичинде мен да өстүм. Мисалы үчүн мен азыр ойлойм, парламент сиз деле ошол маселелерди көтөрсө болот. Ал сен парламентке барсаң эле парламенттен сөзсүз түрдө ошол маселелер өтүп кетет дегенде түшүндүрбөйт да, ал туурабы? Самое главное, элге ошол ойду жеткизиш керек. Эгерде ал действительно жакшы ой боло турган болсо, бийликтегилер деле ынанып ошону көтөрүшү мүмкүн да, негизичи. Мен мындай сөзсүз эле ошол жака барыш керек дегенден алысмын. Саясий карьераңыздагы эң чоң сабак эмне болду алган? Сабакты негизи күнүгө эле алат адам. Тирүү адам көп нерседен сабак алат. Мени как раз ушу сабак алган адамдардын арасындамын да, негизи. Туура нерсе кылсаң деле сабак аласың, мындан да туура кылыш керек болчу деп. Туура эмес нерсе кылып калсаң, андан да сабак аласың. Бирок жалпы мамиле мындай болот экен да, сен эгерде ката кылып аткан болсоң да, ушул ката эле деп аны мындай жектебейт экенсиң, жээрбейт экенсиң. Анткени ал ошол сенин турмушуңдун бир кайталангыс бөлүгү болуп калат экен. Ал делечи ошол сенин ийгилигиңдин, ошол сенин турмушуңдун, анткени ошол катанын артынан, ошончо тажрыйбанын артынан сен дагы өсөт экенсиң да, дагы жаңы деңгээлге келет экенсиң да. Адам күнүгө алыш керек деп ойлойм сабакты. Мурда Кыргызстанда мыйзам мындай тандап иштейт деп айтышчу эле. Азыр бул жоюлдубу? Негизи берген суроолоруңуз мындай болуп атат да. Кээ бир саясатчылар мындай абсолюттук түрдө же жок, же ооба деп кое берет. Анан элдер деле аны угат да. Ушундай экен деп калат да. Мен баягы жөн эле баягы саясатчы эмес, юрист болгон үчүн менде бир чектөөлөр бар да. Например, бир нерсени айтсам, аны сөзсүз түрдө фактылар менен тастап беришим керек. Бекеринен ошон үчүн айткан жокмун. Мен эмне деп айтсам, мен любой сөзүмө жооп берем депчи. Анан азыр избирательно кылдыбы деп, мисалы үчүн жок кылган жок деп кантип айтам, же болбосо жок ооба избирательно кылып атат деп, эгерде фактыларым болбосо кантип айтам? Мага мындай суроолор мындай ыңгайсыз суроолор болуп эсептелинет мен үчүн. Саясатта дегеле мындай адилеттүү болуу бардык адамдын колунан келеби? 100% жок деп ойлойм. Эмнеге дегенде, мисалы
Мен жаш кыздардын никеге туруусуна каршы бөгөт кое турган мыйзам жаздым. Ал мыйзам кабыл алынып, сразу өткөн жок ал дагы. Экинчисинен араң өтүп, хотя казалось бы, да, сразу өтө турган мыйзам болуш керек болчу. Анан экинчисинен өтүп, анан бирок өттү, иштеп атат бүгүн. Мен ойлойм жакшы иштеп атат депчи. Молдолор үчүн алар ойлойт. Эми бар болбосо дагы кээ бири ойлоду ошондочу. Бул туура эмес мыйзам. Анткени никени любой эле киши кыйып коет. Ал сөзсүз түрдө эле молдого келбейт деди. Бирок жалпы мындай мыйзамдын мүнөзү ушундай болчу да. Биринчиден көбү ошо молдого барат, баары бир делечи көбү. Экинчиден бир нерсени башташ керек болчу да. Ал болбойт, бул болбойт деп отура бергенде ошол эле деңгээлде турмакпыз биз дагы эле кичинекей кыздарыбыз күйөөгө тийип, анан өзлөрү өлүп, анан балдары өлүп ушундайга келе бермекпиз да. Бир нерсени башташ керек болчу. Аларга мисалы үчүн адилеттүү болгон жок, алардын ою боюнча. Коррупцияга каршы мыйзам жаздым, коррупционерлерге адилеттүү болду дейсизби? Аларга адилеттүү болгон жок. Сөзсүз түрдө бир катмар болот. Алар адилетсиз деп эсептейт. Бирок көпчүлүк үчүн бул адилеттүү болуш керек. Бул благо болуш керек да, бул жакшылык болуш керек көбүнө. Сөзсүз ошон үчүн биз көпчүлүккө ориентир кылышыбыз керек. Сизге атайын кыска дагы суроолорду даярдаганбыз. Блица суроолор. Кайсы жерде калп көбүрөөк, соттобу же парламенттеби? Калп сферага жараша болбойт. Калп коомго жараша болот. Эгерде коомдо укуктук аң сезим ылдый болсо, коом демократиялуу болбосо, эгерде бийлик баягы көмүскө эрежелер менен иштейт турган болсо, коом ошол бийликке дагы жараша болот. Ошондой коомдо калп көп болот. Ал эч сферага көз каранды эмес, сот болобу же башка аягы болобу. Сиз толук ишенген бирден бир адам ким? 100% эч кимге ишене албайсың. Бир Кудайга 100% ишенбесең, эч кимге ишене албайсың. Ата-эне, бир тууган, жолдош. Эгерде андай, мен саясат деген темага кирип кеттим да. Саясат жакта ойлоп атам. Эми сөзсүз түрдө апаң, анткени апаң өзүнүн өмүрү менен, өзүнүн ден соолугу менен ошондой жертваларга бала үчүн берет да. Анан сөзсүз түрдө сага калп айтпайт. Апам деген жооп болсун. Биз көбүрөөк өзүбүздүн жакшы жактарыбызды билебиз, айткыбыз келет, ал тууралуу уккубуз келет, бирок ошол эле учурда өзүбүздүн алсыз жактарыбызды айткыбыз келбейт да. Сизде ошондой мындай алсыз жактарыңыз барбы? Эң күчтүү алсыз жагыңыз кайсы? Адамдардан сурасаң, алсыз жагың кайсы десе, боорокермин же кечиримдүүмүн деп тескерисинче кайра жакшы жактарын айтат да. Анан мен өзүм негизи күчтүү адам деп эсептеймин да. Анан алсыздыгым, возможно, мындай со стороны адамдар бир алсыз жагымды көрүп, байкап, балким ойлойт, мен кайсы жагым болсо дагы мен баягы күчтүүлүккө аракет кылам да. Ошон үчүн алсыз жагымды дагы айта албайм, чын. Бул, наверное, нескромно будет звучать, бирок балким алсыз жагыңызды сиз душманыңыз билишин каалабайсыз. Алсыз жагымды душман билишинби? Жок, мен ойлойм, ал мындай да. Алсыз болсо, адам алсыз жагы болсо, ал бүт окулат. Айтап читается. Сенин турган турпатыңан, сүйлөгөнүңөн, басканыңан эле алсыз бар ичиңдеги нерсе сыртка чыгат, аны эл көрөт баары бирчи. Мен ойлойм, алсыз жагын адам эч качан каталбайт деп ойлойм, ал сөзсүз түрдө сыртка чыгат. Азыр башкы прокурор сунушу түшсө кабыл алат белеңиз? Кабыл албасам керек, анткени мен ойлоп атпаймынбы?
мындай эми күлкүлүү суроо, негизи мага бирөө кабыл алып аткандай эле суроо болуп анан жооп болгондой болуп атат го. Баягы уккандар ошол эле Садыр Жапаров укса күлкүсү келет го дейм. Мен жана айтпадымбы, менин ушул катам болсо керек депчи. Атамбаевге макул болуп, Роза Исаковнадан кийин Атамбаев менен башкы прокурор болуп иштеп калган. Атамбаев менен жок, башкы прокурор болгон эмес, Роза Исаковнанын убагында болдум да. Анан кийин Атамбаев келип атат, анан Атамбаев менен калып калып атам да, мен башкы прокурор болупчу. Анан ойлоп бир жагы да, бул эми эки жактуу ой да, бир жагынан ойлойм, ошондо туура эмес кылсам керек, анткени Атамбаевди жакшы билбегенден кийин мен эмне үчүн калдым депчи. Биз коом ошондой. Президент сөзсүз түрдө колдошу керек башкы мындай коррупция менен күрөшүүнүчү колдош керек. Анан ошон үчүн жана айттым го, мен ушу Атамбаев келгенде кетип калышым керек болсо керек деп ойлойм. Бир жагынан болсо кандай кыйынчылыктарды өттүм, эмне болсо дагы ошонун баары баягы менин турмушум, мен ошого шүгүр дешим керек. Ошондой сыноолорду бергенине Кудайыма шүгүр деш керек, анткени ошону менен күчтөндүм, ошону менен азыр отурам маңдайыңарда дегендейчи. Бир жагынан ошон үчүн бул эки жактуу ой да. Ошол эле мен, поскольку мындай кесе бир нерсени айта албай аткандан кийин азыр, анан Жапаровго эгерде ушундай сунуш түшсө макул болом деп эч айта албайм азырчы. Анткени мен Атамбаевди кандай билбесем, мен Жапаровду деле билбейм. Азыр кайсы саясатчы менен эч качан кол алышмак эмес элеңиз? Мен өзүм сабактарымда, негизи постторумда деле байкайт болушуңар керек, мен смирение жөнүндө көп айтам да. Анан бизде смирениени адамдар көп түшүнбөйт дагы. Мындай баш ийүү, баары менен макул болуу, компромисс балким дегендей түшүнөт да. Бул даже компромисстен да өйдө да. Бул деген сөзсүз түрдө буга ушундай кабыл алууга эрк керек. Аябай күчтүү эрк керек да, ошону менен кабыл аласың. Мен эмне үчүн жанагы президенттерди ошондой бир кадамга барыш керек, кечиримди көздөй барыш керек дегеним деле бул ошол смирение менен келип атат да. Бул ошо Атамбаев действительно канча көп жамандык кылды, анан кайра ушинтип айтып атканым көп элге түшүнүксүз болуп калат. Бул бирок баары бир кабыл алуу менен. Анткени эми биз кимбиз деп ойлойм да. Биз кимбиз? Бирөөнү соттогондой, бирөө күнөө койгондой, бирөөнү антиш керек, мынтиш керек дегендей деп ойлойм да. Баардык нерсени кабыл алышыбыз керек, анткени ошого дагы Кудайдын буйругу болгон да. Ошон үчүн эми жооп ушундай. Эч кимге кек сактаган жоксуз? Жок. Азыр эч кимге кегим жок. Бумеранг деген нерсеге ишенесизби, жокпу? Ишенем. Анткени любой бумеранг ал кайра эле Кудайымдын буйругу менен болот. Анткени эми чындык бар да бул дүйнөдөчү. Ким кандай бирөөгө жамандык каалаган болсо, ошол адам аркылуу болбосо дагы башка адам аркылуу ал келет го деп ойлойм да. Жакшылык деле ошол. Сен кимге жакшылык кылсаң, ал адамдан келбеши мүмкүн, бирок жакшылык баары бир башка адам аркылуу келет деген. Анан бумерангда биз мындай түшүнөбүз да. Бирөөгө жамандык кылсаң, сага кайра ошол жамандык келет депчи. Бирок ал жамандык эгерде даже келген болсо дагы эмне үчүн ошол келип атат, ошондой сыноолор эмне келип атат деп ар жагын көп ойлонбойбуз да. Балким Кудайым ошончо сүйөттүр ошол пенденичи. Ошончо сыноону береттир балким. Ошол сыноонун артынан такыр бир башка өзгөчө бир деңгээлге чыксын дейттир балким. Ошончо күчтүү болсун. Ошончо башка адамдарга жардам берсин, башка адамдарга көтөрмөлөсүн, аларга да жол көргөзсүн деген балким ошондой менен береттир. Биз ар жагын көрбөй эле бер жагын айткан дагы ушундай баягы жайыбыз бар да, негизи. Биз маегибизди бир жакшы нота менен бүтүргүм келип атат. Мына сиз өзүңүз айтмакчы, ушул сыноолор башыңызга келип турган учурда төрөлгөн кызыңыз жаңылбасам бир 13-14 жашка келип калды окшойт, 10 азыр. 10 жашта экен.
мына дүйнөдө көп шахмат оюндарына катышып эң алдыңкы орундарды багындырып атат. Анан сиздин бир бул кызыңызга кечирээк төрөлсө, балким мындай өзгөчө рецепт менен чоңойтуп атасызбы? Кантип ушундай ийгиликтерди багындырып жатат? Болгону сүйүү. Эч ким менен, эч качан, эч бир бала менен салыштырбайм. Баягы ар бир ата энеге ушул рецепт деп атпайсызбы? Бул жөн эле кеңеш. Балдарды эч качан салыштырбаш керек. Бизде кыргыздарда бар го. Кыргыз эмес эле негизи эле көп эле адамда бар го дейм. Ал баягы ой жүгүртүүсүнүн деңгээлине эле байланыштуу нерсе. Баланчанын баласы баланча болуп атат, төлөнчөнүн баласы үй жинайт экен, кир жуйт экен, идиш жуйт экен, сен аны кылбайсың деген сыяктуучу. Мен эч качан баламды салыштырбайм балдарга, башка балдарга. Бул биринчи кеңеш. Экинчи кеңеш, абдан жакшы көрөм. Анан ошол жакшы көргөнүмдү ар мүмкүнчүлүктү пайдаланам. Айтып турасыз. Сылап коем, кучактап өбөм, айтам, канча жакшы көрөрүмдү. Эч бир мүмкүнчүлүктү мындай текке кетирбейм да, ар бир мүмкүнчүлүктү ушунчалык менин сүйүүм аябай чексиз экенин билгизгенге аракет кылам. Анан үчүнчү нерсе, каалаганын жасайт. Анын да чектөөлөрү бар, бирок ошол чектөөдөн мисалы үчүн өтүп бараткан кезде, мисалы үчүн аны дагы түшүндүргөнгө аракет кылам. А так каалаганын жасай берет. Кээде мисалы үчүн мындай башка эле ата энелер көрүп айтышы мүмкүн да, өзү билгенин жасайт турбайбы? Угам кээдечи, өзү каалаганын кыла берет турбайбы, Алика депчи айтып калганын билем. Мен билем, мисалы үчүн ал тажрыйба. Андан көрө мен өсүмчө ошондой чартаңдап, ошондой каалаганын кыла алсын дейм да. Анткени эгерде ката жазап аткан болсо, мен ошол маалда катасын оңдоп, менин көзүмчө туура жолду көргөзүп койгонго шартым болот. А эгерде ошол катаны башка жерде, мен жок жерде жазапса, анда татаалыраак болот, туурабы? Андан көрө менин көзүмчө каалаганын жаза берсин. Негизги ушул үч нерсе го дейм. Кызыңыз Алика сиздин шахматка болгон сүйүүңүздү ойготтубу же сиздин сүйүүңүз Аликаны шахматка алып келдиби? Шахмат негизи өзүнүн тандоосу болду да, анткени биз образовательный центрга барчу элек, анан маңдайда шахмат болчу. Анан 4 жашында биз өзүбүз образовательный центр, анан эрте эле 4 жашында таэквондого барды да. Андан мурун художественный гимнастика барып аны таштап койду. Ал жерде да каалаганын кылды да. Кааласам бияка барам, кичине барып таштап коет. Художественный гимнастиканы таштап койду. Анан таэквондого барды. Таэквондо боюнча дагы чемпионка болуп жүрдү. Анан азыр убактыбыз азыраак болгондон таэквондобузду убактылуу таштап койдук. Анан жүрүү деп эле мени алып бара берет эле шахматка. Ал эжекебиз болсо 5 жаштан алам деп такыр болбой да, принципиально 5 жаштан. Анан мен ойлодум, анда значит 5 жаштан баягы кичине акыл эс болуп, анан ошол туура го деген ой менен жүрөм. Көрсө кээ бир шахматты алат экен да. Эрте деле алат экен. Анан убакыт өттү, анан кийин 5тен өткөндөн кийин анан ушу биздин үйгө жакыныраак кайсы экен деп анан шахматты таап анан бардык. То есть мени баягы сүйрөп атканда барып, шахматты фигуркаларды кармалап, ушундай жакшы көрүп эле, бир нерсе кылып эле, ушинтип эле шахматка аябай ошол фигураларга ушунчалык мындай өзгөчө мамиле кылчу да. Анан үйдө болсо бир мындай декоративный жакшынакай бир шахмат бар эле. Анан ал шахматтар менен бир нерсе кылып, мен такыр фигуралардын аттарын билчү эмесмин. Анан экөөбүз отуруп алып, атасы ойнойт эле, бирок баягы кичинекей деп көңүл бурган жок, чынын айтсамчы. Анан биз телевизорду маңдайыбызга коюп алып, видеолорду, ар кайсы YouTube'дагы эле видеолорду биринчи фигуралардын аттарын үйрөндүк, аттарын. Анан ал фигуралар кандай жүрөт үйрөндүк. Ошентип кичинеден үйрөнүп, анан окуй уже үйрөнүп баягы жүрө баштаганда, анан ошондон атасы кичине ойноп баштады да. Ошон үчүн бул Аликанын өзүнүн чечими да. Мен ошого аябай ыраазымын, кызымачы ушундай тандоо кылганына. Чубакта балким мен шахматка бербейт элем, балким. Мен чынында оюм деле жок болчу шахмат деген. Менин сүйүүмдү кандай жаратты? Биринчиден, сүйүү мындай да, мамлекетте көп шахматка көңүл бурулбагандыктан, мен кичине адам угуп, баягы Салянова сүйлөп атат деген адамдар бар болгон үчүн айткым келет шахмат жөндөчү. Мамлекет көңүл бур, шахмат каралбай атат, казактарды көрүп атабыз, өзбөктөрдү карап атабыз. Обидно.
аларга бюджети дагы чоң, балдар жакшы ойноп атат. Биздин балдар болсо баары эптеп ойнойт, анан жакшы ийгиликти биз аябай кээде эле көргөзөбүз. Кээде эле. Анан бакуштар бул жерден болгон колдорунан келген жасайт да, тияка барып утулуп баштаганда алар өзүлөрү түшүнбөйт. Вроде баары эле кылып атам, эмнеге деп, алар кичинекей да. Ана ошондо ичиң ачышат да, анан кийин мен кээде бир постторду жазып, ушундай даже бир күнү Садыр Жапаровго да обращение кылгам. Ушу шахматты өнүктүрдү, ушу шахматка көңүл бурду деп биринчи адам болуп калыңызчы тарыхта деп. Жок, болдубу жок? Жок, болгон жок, бирок ошондон кийин бир убакыттан кийин бир жумага жеттиби, жетпедиби, шахмат союзунан айтышты, Кенжербаев кабыл алды, Эдил Байсап кабыл алды деп, андан кийин деле мындай чоң мындай жылыштарды байкай элекмин, чынын айтсамчы. Анан кызык нерсе, кызым жана англис тилин Duolingo менен үйрөнөт да, электронный приложениянычы. Анан мен болсо ал Duolingoда көп убакыт болдум, бир 2 жылдай болдум да Duolingоны такыр калтырбай. Анан качан бир биз четке чыгып, анан интернетим жок болуп калды да, анан убактым өтүп кетип, аны күнүгө кылыш керек да. Анан ошону мен ударный режимдерим өлүп, анан калып калды алчы. Анан мына баштайм, ана баштайм деп жүргөм да, бирок өзүм түшүнүп атам да, Duolingоны кылчысын бүт эле кылып бүттүм окшойт. Эми мен только токен клабка бар эле носительдер менен сүйлөшүшүм керек деп ошондой ой менен жүргөм да. Анан эми уже кызым мен айта баштады: "Мам, ойнобойсуңбу, Duolingоны кылбайсың" депчи. Анан бүгүн как раз кызымды поликлиникага алып бардым эле да. Анан алып барсам, көрүп калып атпайбы, Duolingода шахмат пайда болуп калыптыр. То есть ошол англис тилин үйрөтүп аткан приложениеде шахмат пайда болуп калыптыр да. И англисче да, шахматчы. Жазылып аткандар англисче, орусча болуп жазылып атат да. Анан, то есть с одной стороны англисче үйрөнө бересиң, а с другой стороны шахматты. А мен айтып атпайм, жүргөнүн билем, кызым менен чогуу үйрөндүм да. Фигуралардын аттарын билем, а мат койгонду билбейм. Анан кызымды айтам да, Алика качан үйрөтөсүң деп. Анан же анын деле убактысы болбойт. Анан ошо бүгүн мага көргөзүп атам: "Мам, карасаң, шахмат болуп калыптыр Duolingода" депчи. Анан ачты дагы, анан 1-2 сабак өтүп койдум шахмат боюнча. Анан айтып атпайбы, "Сен базовый вещилерди үйрөнсөң" дейт. Анан кийин мен үйрөтөм деп атат. Анткени ага действительно уже кичине үйрөнүп алып, уже ойнош керек болуп калды да кызым менен. Негизи баладан үйрөнө турган нерселер көп да жашообузда. Сөзсүз. Биз негизи балдарыбыз такыр бөлөк поколениеде, бөлөк баягы заманда жашап атышат да. Ошол эле цифровизация деген. Например, биз көп нерсени мындай татаалыраак үйрөнүп атабыз, көбүрөөк убакыт керек болуп атат бизге. Алар болсо секунд-секундта эле мозг просто уже башкача иштейт да, алардын нейрондоручу. Ошон үчүн алардан ошол эле интернетке байланыштуу нерсени азыр балдардан үйрөнүп атпайбызбы? Чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Кызыңыз дагы көп жеңиштерге жетсин. Рахмат, айтканыңызга.